Түртүп чыгарып атабыз машиналарды. 21 октябрдан 22-сине караган түнү өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаап баштады. Тоолуу райондордо жамгыр карга айланган. Бишкек-Ош Уна жолунун Алабел ашуусунда жааган карды шамал учуруп, жол ширендиге толуп, унаалардын каттоосуна тоскоолдук жараткан. Бишкек-Ош автоунаа жолунун 217-чакырымынан 222-чакырымына чейинки аралыкта кар жаап, шамал болуп жатканына байланыштуу Алабел ашуусунда жол тоңуп, жол тыгыны пайда болгон. Жеринде кызматкерлер карды тазалоо жана жолго кум чачуу иштери жүргүзүлүп жатат. Узак жолго чыккан айдоочуларды дөңгөлөктөрүнө көңүл буруп, тийиштүү шаймандарды алып жолго чыгуусун эскертишет. Азыркы убакта ошо Алабел ашуусунун 217 чакырымдан 223 чакырымына чейин жол тыгыны болуп аткандыгына байланыштуу деп 23 ишканасынын 5 техника жана 10 кызматкер жеринде иш алып баратат. Жол бир каттамдуу өтөт машиналар азыр. Наркы түндүктөн түштүккө карай автоунаалар өтөт, ал эми жогору карай автоунаалардын жүрүшүнө бир топ кыйынчылыктар жаралат. Ошондуктан жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга эскерте кете турган нерсе, зарыл иши болбосо алыс жолго чыкпай турууну эскертебиз. Гидрометеорология борбору 22-23 октябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында аба ырайы кескин өзгөрүп, жаан кээ бир жерлерге кар жай турганын эскерткен. 22-синен 23-үнө 2 күнгө шашылыш билдирүү таркатылды. Кыргызстан боюнча, ошонун ичинен алып келсек, Жалал Абад областынын бардык тоолуу жана тоо этектеринде карга айланып, кар жаайт, абанын температурасы кескин төмөндөйт. Өрөөндүү жерлерде Жалал Абад областынын бардык жерлеринде жамгыр, катуу жааш күтүлүп атат. Жамгыр жайт, бирок карга кээ бир жерлерде гана кар жааш күтүлүүдө. Абанын температурасы кескин төмөндөйт. Аба ырайынын өзгөрүшү учурдагы күзгү түшүмдүүлүктү жыйноого да таасирин тийгизгенин адистер белгилешет. Багытта дыйкандар өздөрүнүн билишчелер мына кылкандуу дан эгиндерин эккенден кийин экинчи түшүмдө эгишет да. Сабиз, төрүп, мына ошолорду азыр жыйноо иштери жүрүп атат да. 22 октябрь күнү саат 9:00-дөн баштап Бишкек-Ош жолунун Сосновка айылынан Төө ашуу жана Алабел ашуулары аркылуу каттай турган бардык оор жүк ташуучу транспорт каражаттарына чектөө киргизилди. Учурда Төө ашуу, Алабел, Өтмөк ашууларында жана Суу-Самыр жолунда инерттүү материалдарды себүү, жолдун кыймылдуу бөлүгүндө тазалоо, карды жыйноо иштери жүрүүдө. Убактылуу коюлган чектөөлөр тазалоо иштери бүткөндөн кийин калыбына келтирилет. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.